Аялды жокчулукта сынайсың. Бактылуу күндө, бараң шараңдуу күндө девушка болуп деле толтурас алдында жүрүп кое берет, а? Девушка парик болуп. Киного барасың, ресторанга барасың, күндө той, күндө кафе, күндө жыргал, ал күнү любой аял алдыда жүрө берет. Бирок кыйын күндө чыныгы аял боломун, чындап ушуну акыретте чогуу бирге барам деген аял гана алдыда туруп берет. А бактылуу күндө бардыгы алдыда эркекти. Качан ооруп калсаң жок, качан камалып кетсең жок, ушундай билем мен тааныштардыма камалып кетти, аял алдыда турбайт да. Ап, этип апасыныкка кеттине башка жерге кетип калат, хеп деп баягы кетип калат. Кыскасы ошондой. Сага девушка боломун деп жүргөн кыз канчтасына девушка болуп кое берет. Мүмкүн да ошол нерсе, туурабы? Сен менен сүйлөшүп аткан башкасы менен сүйлөшүп коюшу мүмкүн да, туурабы? Мен 100% айтпай атам, мүмкүн да, туурабы? Себеби сен менен сүйлөшүп далил көрсөтүп атпайбы? Эркекти токчулукта сынайсың. Эртең кыйынчылык күндө билинбейт, бирок эртең курсагы чыгып семирип тоюп калган учурда экинчисин издеп, жашырагын издеп, студенттерден издеп калат. Кукласынан издеп калат. Сиз ал учурда карып каласыз, беттериңизге тырышып калган болот. Бирок өкүнүчтүүсү ошондуктан да баягы жакшысына карагын дегени бекеринен эмес да. Эркекти токчулукта сынайсыз. Балдарды карыган учурда, балдарыңызды карылыкта санайсыз. Себеби карыган учурда көпчүлүк ата-энелер карылар үйүнө барып калат да. Не болуп кеткенин өздөрү дагы түшүнбөй калат. Эже сиңдил бир туугандарды мурас бөлүшкөндө сынайсыз. Чыныгы рожасы, чыныгы көз ашы ошондо чыгат. Ага чейин билинбейт сизге ким экендигин. Достук кыйынчылык келген учурда сынайсыз. Кыйынчылык башка түшкөндө достун ким экендигин билет. Бизнес кылганда, сапарга чыккан учурда адамдардын ким экендигин билет.